татаал сүйлөмдөргө синтакс талдоо жүргүзүүнүн жолдору. Биринчи сүйлөм. Биз үйгө жеткенче кийимдери сууга чылагандай шөмтүрөп суу болду. Бул сүйлөм айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм. Түзүлүшүнө карата татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдүн тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар. Татаал сүйлөмдүн ичинен бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Багыныңкы татаал сүйлөм. Демек, татаал сүйлөмдөрдүн биринчи сүйлөмү биз үйгө жеткенче. Биз үйгө жеткенче дегенди талдасак, биринчи баяндоочун табабыз. Эмне болгончо? Жеткенче. Ким жеткенче? Биз жеткенче сүйлөмдүн ээси. Кайда жеткенче? Үйгө, орун, бышыктооч. Экинчи жөнөкөй сүйлөмүбүз. Кийимдерибиз сууга чылагандай шөмтүрөп суу болду. Эмне болду? Суу болду. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнебиз суу болду? Кийимдерибиз сүйлөмдүн ээси. Кантип суу болду кийимдерибиз? Шөмтүрөп. Бул сыңсыпат бышыктооч. Бышыктоочтук милдет аткарып атат. Дагы кандай суу болду? Сууга чылагандай шөмтүрөп суу болду. Мунун баардыгы бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми ар бир жөнөкөй сүйлөмдү өз алдынча байланыштарга ажыратабыз. Биринчи жөнөкөй сүйлөмдө биз жеткенче. Демек, бул жерде э менен баяндоочтуку бул ээрчишүү байланышы болот. Андан кийин үйгө жеткенче. Демек, жеткенче деген багындыруу сөз өзүнүн алдындагы үйгө деген багындыруу сөздү барыш жөнөмөсүндө турушун талап кылгандыктан бул башкаруу байланышы болот. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдө ээрчишүү байланышын таап алабыз. Э менен баяндоочту. Кийимдерибиз суу болду. Ээрчишүү. Андан кийин кантип суу болуптур? Шөмтүрөп суу болду. Демек, суу болду деген багындыруу сөз өзүнүн алдындагы шөмтүрөп деген багыныңкы сөз менен эч кандай жөндөмө мүчөсү байланышкандыктан бул ыкташуу байланышы болду. Андан кийин дагы кандай суу болуптур? Сууга чылагандай. Демек, бул багындыруу сөз өзүнүн алдында багындыруу сөз менен дагы жөндөмөсү жок байланыштыр. Ошондуктан бул дагы ыкташуу байланышы болот. Экинчи сүйлөмгө келебиз. Билим өлбөйт, талант өчпөйт деген макал бар. Бул төл жана бөтөн сөз катарындагы татаал сүйлөм болду. Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, түзүлүшүнө карата татаал сүйлөм. Татаал сүйлөмдөн бөтөн сөздүн ичинде эки жөнөкөй сүйлөм, анан төл сөз менен 3 жөнөкөй сүйлөм бар экен. Демек, бөтөн сөз түрүндөгүн өзүнчө талдайбыз. Билим өлбөйт, талант өчпөйт дейт. Билим өлбөйт деген биринчи жөнөкөй сүйлөм бул баш мүчөнүн катышына карата эки тутумдуу, айкылдооч мүчөнүн катышына карата жалаң сүйлөм. Эмне кылбайт? Өлбөйт баяндоочу. Эмне өлбөйт? Билим ээси. Экинчи жөнөкөй сүйлөмү өчпөйт баяндоочу. Эмне өчпөйт? Талант өчпөйт сүйлөмдүн ээси. Бул дагы жалаң баш мүчөгө карата эки тутумдуу, айкылдооч мүчөгө карата жалаң сүйлөм болуп эсептелет. Үчүнчү жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочу бар. Эмне бар? Макал бар. Кандай макал? Деген макал бар. Демек, бул үчүнчү жөнөкөй сүйлөм болду. Эми буларды сөз айкаштарына ажыраткан болсок, өлбөйт багындыруучу түгөй, билим бул ээрчишүү байланышы. Бул дагы ээрчишүү байланышы болду. Экөө тең э менен баяндоочтон турду. Макал бар багындыруучу бул дагы ээрчишүү байланышы. Деген макал бул ыкташуу байланышы болду. Үчүнчү сүйлөмгө келсек, күн төбөгө чыгып, аптабы кокту ичине уйган маалда бала бийик шыралчынын түбүнө кирип кетет. Сүйлөм айтылыш максатына карата жай сүйлөм.
Түзүлүшүнө карата татаал. Татаал сүйлөмдүн тутумунда 3 сүйлөм бар. 3 сүйлөм бар. Демек, бул татаал сүйлөмдүн ичинен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм экен. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Татаал сүйлөм болду. Эми ар бир жөнөкөй сүйлөмдү өз алдынча талдайбыз. Күн төбөгө чыгып, баяндоочу чыгып, эмне чыкты? Күн чыкты. Бул сүйлөм баш мүчөгө карата, баш мүчөнүн катышына карата эки тутумдуу сүйлөм, айкындооч мүчөгө карата жайылма сүйлөм. Демек, күн кайда чыкты? Төбөгө чыкты. Бул сүйлөмдү бышыктоочу. Андан кийин аптабы коктун ичине уюган маалда эмне болгон маалда экен? Уюган маалда сүйлөмдүн баяндоочу эмне уюптур? Аптабы. Ысык деген мааниде кетип атат. Аптабы. Эми кайда уюптур? Бул коктун ичине. Бул дагы орун бышыктоочтук милдет аткарды. Үчүнчү жөнөкөй сүйлөм. Бала бийик шыралжындын түбүнө кирип кетет. Демек, баяндоочу эмне кылат? Кирип кетет. Баяндооч. Ким кирип кетти? Бала кирип кетти, сүйлөмдүн ээси. Бала кайда кирип кетти? Түбүнө. Бышыктооч, орун бышыктооч. Эмненин түбүнө кирип кетти? Шыралжындын түбүнө. Кимдин эмненин? Аныктоочко берилет. Кандай шыралжын экен? Бийик шыралжын бул дагы аныктоочтук милдетти аткарды. Эми ар бир сүйлөмдү сөз акашына жатабыз. Биринчи жөнөкөй сүйлөмүбүз күн төбөгө чыгып. Ээрчишүү байланышын табабыз. Күн чыгып эмне менен баяндооштун ээрчишүүсү? Ээрчишүү байланышы бул. Ээрчишүү байланышы болду. Ээрчишүү. Андан кийин төбөгө чыгып. Чыгып деген багындыруу сөзү өзүнүн алдында багындыруу сөздү барыш жөнөмөсүнө турушун талап кылгандыктан бул башкаруу болду. Башкаруу байланышы. Экинчи жөнөкөй сүйлөмгө келебиз. Аптабы уюган маалда эми менен баяндооштун ээрчишүүсү бул ээрчишүү байланышы болот. Эми менен ээрчишүү. Коктун ичине уюган маалда. Демек, уюган маалда деген багындыруу түгөй өзүнүн алдында коктун ичине деген не барыш жөнөмөсүндө туруп атат. Ошондуктан бул башкаруу байланышы болду. Башкаруу. Коктун ичиненин маанисине карап биз чогуп алдык. Коктунун ичини кайда ичине анан коктун деместен чогуусу менен коктун ичине деп туруп аныктоочтук милдет аткарды. Бышыктоочтук милдет аткарды. Андан кийин үчүнчү жөнөкөй сүйлөмгө келебиз. Үчүнчү жөнөкөй сүйлөмдө мынакей бала ээси кирип кетет, баяндоочу. Демек, бала кирип кетет, ээрчишүү. Ээрчишүү байланышы. Андан кийин кайда кирип кетти? Түбүнө кирип кетет. Багындыруучу сөз өзүнүн алдындагы багыныңкы сөздү барыш жөнөмөсүнө турушун талап кылса, башкаруу болду бул дагы. Башкаруу байланышы. Андан кийин эмненин түбүнө кирип кетти? Шыралжындын түбүнө. Түбүнө деген багындыруучу сөз өзүнүн алдындагы багыныңкы сөздү илик жөнөмөдө турушун талап кылды. Ошондуктан бул таандык байланыш. Ал эми өзүнө болсо үчүнчү жактын үй деген үчөсү уланды. Демек, бул таандык байланыш. Ал эми кандай шыралжын экен? Бийик шыралжын. Шыралжын бул жерде багындыруучу түгөй өзүнүн алдында бийик деген багыныңкы сөз менен эч кандай жөндөмө мүчөсүз байланыштык. Ошондуктан бул ыкташуу байланышы. Ыкташуу болот. Төртүнчү сүйлөмгө келебиз. Жалкоого иш буйрусаң, өзүңө акыл үйрөтөт. Сүйлөм. Айтылыш максатына карата жай. Түзүлүшүнө карата татаал. Татаал сүйлөмдүн ичинен бул багыныңкы байланыштагы
Демек татаал сүйлөм тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар. Эки жөнөкөй сүйлөм бар. Эки жөнөкөй сүйлөм бар экен. Талдайбыз. Жалкоого иш буйрсаң, эмне кылсаң? Буйрсаң сүйлөмдүн баяндоочу. Иш деген ушул жерде ээ сыяктуу көрүнгөнү менен бул жерде толуктооштук милдет аткарып турат. Эмнени буйрабыз? Ишти. Табыш жөнөмөсүнүн тийимче түшүп калган. Кимге? Жалкоого. Бул да толуктооштук милдет аткарып атат. Кимге, эмнеге деген. Экинчи жөнөкөй сүйлөм үйрөтөт. Баяндоочу эмне кылат? Үйрөтөт. Эмнени үйрөтөт? Акылды. Ушул жерде бул дагы толуктооштук милдет аткарат. Бир караган мезгилде ээге окшоп кетет, бирок бул жерде д деген мүчө түшүп калды дагы. Кимге? Өзүңө. Бул деле толуктооштук милдет аткарып турат. Сөз каштарын ажыратабыз. Биринчи жөнөкөй сүйлөм иш буйрсаң, ишти демек тие мүчө түшүп калгандыктан бул башкаруу байланышы болот. Башкаруу болот. Башкаруу байланышы болот. Кимге буйрсаң? Жалкоого буйрсаң, барыш жөнөмөсүндө турат. Бул дагы башкаруу болот. Башкаруу байланышы болот бул дагы. Андан кийин экинчи жөнөкөй сүйлөм акыл үйрөтөт. Бул деле жанагыдай жогорудагыдай бул дагы башкаруу болот. Башкаруу үйрөтөт. Акылды үйрөтөт. Кимге? Өзүңө. Барыш жөнөмөсүндө тургандыгына байланыштуу бул дагы башкаруу болот. Башкаруу. Демек биз бүгүнкү сабакта татаал сүйлөмдөрдүн талданышы боюнча үлгүлөрүн үйрөнүп алдык.